Эгерде кимде-ким ушул аятты эртең менен окуп жүрсө, анда ага кеч киргенге чейин эч бир жин тие албайт. А эгерде кеч киргенде айтса, анда таң атканга чейин ага эч бир жин зыяндык бере албайт. Бул аят Аятул Курси. Бул туурасында Убай ибн Кааб радиаллаху анху риваят кылат. Мага бир жин мындай деп айтты: эгерде сен Аятул Курсини эртең менен айтсаң, анда кеч киргенге чейин менден сактана аласың. А эгерде кечинде айтсаң, анда таң атканга чейин менден сактана аласың. Ошондо мен Аллахтын элчисине саллаллаху алейхи вассаламга барып, жиндин сөзүн ага айтып бердим. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ыплас туура айтыптыр деди. Бул аят Аятул Курси. Бул аяттын мааниси: Аллах, андан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Ал түбөлүк тирүү, бардыгын башкарып туруучу. Ал үргүлөбөйт жана уктабайт. Асмандар менен жердегинин баарысы ага гана таандык. Эч ким анын алдында анын уруксатысыз шапаат кыла албайт. Аллах алардын келечегин жана өткөн чагын билет. Ал эми адамдар Аллахтын илиминен ал каалаган нерсени гана биле алышат. Аллахтын курсии асмандар менен жерди камтып турат. Асман менен жерди сактап туруу Аллахка эч бир тоскоолдук кылбайт. Ал бийик жана улуу зат.